Арбаңыздар, урматтуу кыргызстандыктар. Мен бүгүн Олжобай Шакир, коопсуздук кызматынын төрагасы, урматсыз Камчыбек Ташиевге атайын билдирүү жасоону туура көрдүм. Себеби сөз эркиндиги, ой эркиндиги, демократия дөөлөтү калыптансын деп келаткан кыялкечтердин биримин. Ал киши маалыматтык жыйын өткөргөн сайын журналисттерге опузалаган мүнөзүн көргөзүп, чындыктын тили менен сүйлөгөндөрдүн тилин сууруп алам деген мындай бандиттик замашкасын көргөзүп, бирөөнүн тили эле ал үчүн эмне талаада өсүп турган куурай бекем жулуп алып эле ыргытып ийгидей анда сопкуту болот. Ал киши бүгүнкү күндө мамлекеттин эң жогорку даражалуу кызматында отурат. Коопсуздук кызматы. Бул кооптуу кызмат эмес. Бирок Камчыбек Ташиев ошол кызматка жеткенден бери кооптуу болуп барат бул кызмат. Илгерки НКВД, КГБ кабинетинде отурганын ал өзүн Чыңгызхан сезбесин. Ал бийлик бул түбөлүктүү колуна буйруган так эмес. Анын өзүнүн баласын тайраңдатып башкара албай аткан Камчыбек Ташиев элди тыйып, элди опузалап, элди коркутуу менен бул азыркы бийликке аброй алып келбейт. Эгер Камчыбек Ташиев туура саясат жүргүзсө, туура багытты, туура курсту тандаса, мен анын андай ишмердигин кош колдоп кубаттайм. Эгер жигитсиңби, Камчыбек, көзмө көз жолугалы. Жигитсиңби, маңдай теске отуруп интервью бер. Эмне көздөгөнүң эмне? Мүдөөң эмне? Элдин баарын өзүңдөй бийликти басып алган бир кумарпоз көрбө. Бийликке көз каткан эч ким жок. Кыргызстан эли ансыз да 3 жолку төңкөрүштөн көңүлү калып, үмүтү сууп, бийликтен үмүтүн үзүп койгон. Себеби бийлик алмашкан сайын, төңкөрүш болгон сайын бийликтин тагына так сага окшогондор келет экен. Мамлекеттүүлүк деген ал опурталдуу башкаруу силердин бүгүнкүдөй коркутуп, үркүтүү менен башкарабыз дегениңер. Жаман айгыр өз үйрүнө тап дейт. Кыйынсыңбы? Чек арага барып, ошол жактын жаңжалын чеч. Бирок Кыргызстан ушул тар жол тайгак кечүүдө турганда, сен Германияга бир эмес 3 жол барып келдиң. Биринде Баткенде жаңжал чыгып атканда, балаңдын туулган күнүгө бир себеп менен барып келдиң. Эми Орхан Инандыдан кийин дагы Германиядан келдиң, кайра журналисттерге баягыдай опулдаган колхоздун башкармасындай мүнөзүңдү көргөздүң. Бул Кыргызстанга эч качан аброй алып келбейт. Азыркы бийликке дагы аброй алып келбейт. Садыр Жапаров экөөң үчүн бул жеке фирмага эмес. Силер жана силердин тегереңерде команда ошол элдин эсебинен артынаңарды таап жеп атасыңар. Айлыгыңарды, минип жүргөн машинаңарды баарын кыбыр эткениңердин баары элдин эсебинен. Силер элге кызмат кылгыла. Элди коркутуп үркүтпөй. Эл силердин колуңарга түшкөн бир барымтадагы бечаралар эмес. Кыргыз элдин канында эркиндик каны ойноп турган, эркиндиксиз сүйгөн калк. Кыргызстандын жападан жалгыз байлыгы азыр сөз эркиндиги, ой эркиндиги жана жарандык коом, жарандык коомдун активисттери. Силер ойлобогула. Жанагындай кошоматчылар курчап турса, кыргыз интеллигенциясы бүгүн силердин тегереңерде шыйпаңдап жүрөт. Кимдерди гана шыйпаңдабаган? Камчыбек, сенин устатың Камчыбек Курманбек Бакиев анын канкор бийлигин да көргөн кыргыз эли. Анын да опузасын көргөн. Анын да канкорлору далайынын жанын жуткан, далайын камаган. Бирок ал бийлик тагында кала алган жок. Кыргыз эли андай жолду басып өткөн. Эгерде силер кылт эткен жаңылыштык кетирсеңер,
эч качан күч органдарга силерге шит болуп бербейт. Себеби 3 жолку төңкөрүштө күч органдары эл менен кагылышууда, моралдык жактан, психологиялык жактан сынган, таяк жеген. Ошондуктан эч качан бийликти коргоп бербейт. Диктатура орнотобуз десең, ошо диктатураны орнотууга дагы күч органдарын кармоого чоң айлык керек. Сен андай чоң айлык менен күч органдарын бир бакубаттуу жашоого жеткирип койгон жоксуң. Үй жайсыз жүргөнү бар, чыныгы профессионалдар бар. Багы бийликке профессионалдарды тандоодо силер кандай критерий менен алып келип атасыңар? Садыр экөөңдү кызматка билегин түрүнүп көмөктөшкөндүн баары бүгүн кызматта отурат. Ал эми чыныгы профессионалдар сенин да тегерегиңде бар. Бирок алар сенин саясатыңды колдойбу, колдобойбу? Бул да чоң суроо. Андыктан Ормон Опуза бул азыркы силердин тагыңарга жөн эле балта. Өзүңөрдүн бийлик мөөнөтүңөрдү кыскартып албагыла. Силер өзүңөргө өзүңөр провокация жасап атасыңар. Төңкөрүш жасай турган маана эч кимде жок. Себеби элдин үмүтү эбак сууган. Төңкөрүш бул эч качан караламан калкка жакшылык алып келбейт. Сага окшоп элдин баары эле бийликтен көз катып турган жок. Ак үйдү Чыңгызхан болуп басып алам дегендеги көксөң суу элек билали. Андыктан жигит болсоң маңдай теске жолгалы, интервью бер. Кандай пейил куюң бар түшүнүшөлү. Андыктан кыргыз элине сенин бандиттик мындай кабак кашыңдын, бандиттик бир мүнөзүңдүн кереги жок. Аны менен элдин жүрөгүн мокото албайсың. Элдин кайратын майыштыра албайсың. Мүмкүн менин өмүрүмө коркунуч жаратарсың, же камап коем деп угроза кыларсың, коркутарсың. Бирок андан кыргыз эли жер карап калбайт. Кыргыз элинин канында эркиндик ойноп турган калк экенин унутпа. Эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, ушул бийликти туура жолго салабыз десек, эл дайыма бийликтен талап кылып турууга укугу бар. Ал баш мыйзамда да көрсөтүлгөн. Кыргызстандын жараны бийликке кул эмес. Кыргызстандын ар бир жараны бийликке чындыктын тили менен сүйлөп, кошомат кылбай, болгон реалдуу чындыкты жеткирип турсак гана бийликке кош колдоп жардам берген болобуз. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев ойлобосун. Кошомат кылгандар гана бүгүн бизди туура жолго, туура багытка салып атат деп. Андыктан Садырга да, Камчыбекке дагы айтарым ушул. Эгер кыргыз көчүн оң жолго салып кетебиз десеңер, элди бөлүп жарган троллдоруңар менен, фанаттарыңар менен, ошондой эле чоң уштум баягы спорт чөйрөсүнүн адамдар менен коркутуп үркүтөбүз деп ойлобогула. Прогрессивдүү күчтөр андан башка атаандаштыкты каалайт. Саясий атаандаштык, саясий маданиятты көргөзгүлө, интеллигиңерди көргөзгүлө, муштумуңарды, Ормон Опузаңарды көргөзүп, Кыргызстанды башкара албайсыңар. Урматтуу көрүүчүлөр, сөзүмдүн аягында айтарым, бул видеону бөлүшүп коюңуздар, түбүнө пикириңиздерди жазыңыздар, сөгөсүздөрбү, алкайсыздарбы, кандай болбосун биз ачык коом түптөшүбүз керек. Биз бийликтен коркпой, үркпөй, бийлик менен жарандык коом, жарандык активисттер ымара табышканда гана, ымара табышканда десе таптакыр эле бир багытта, туура эмес багытта кетип барасак, ошол малда ээрчип алуу эмес. Бийликтин туура эмес кадамдарын көзүн айталы, ачык айталы. Ачык коом түптөсөк гана биз Кыргызстанды келечектүү кубаттуу өлкөгө айландыра алабыз. Барыңыздарга бейпил түн, тынччылык каалайм, чек арабызда бейпилдик болсун, эч бир үйдөн көз жаш чыкпасын, өлкөбүздөн от тутанбасын. Согуш отун ошентип биз дипломатиялык жол менен гана өчүрүп, коңшу элдер менен ынтымактуу жашагандай жыргалдуу жашоого жетели.
Биздин Курманжан YouTube каналына жазылганда лайк басканды унутпаңыздар. Коңгуроону басып биздин видеолорду биринчилерден болуп көрүңүздөр.